Инкамал апайдын география сабагы өтүп жатат. Цейлон аралы жөнүндө узун сабак кызык жумок айтып жатыры. Инкамал апайдын сөзүн уксаң буйрукмуш. Банан деген мөмөсү шакта эйилип, оозго түшүп турат дейт. Дагынкысы дагы бар. Жылаңач элем деп сына тартпайт экенсиң. Эки колду чөнтөккө салып, чырт түкүрүп коюп жүрө берет экенсиң. Эмнени айтасың? Ажайып турмуштун баары Цейлондо. Карды ток, кайгы жок. Жүрө берет экенсиң көчөнү. Султанмурат, сага эмне болду? Иштеме. Келесиң. Суроо берсе кайра окуй каласың. Келгенин жөнү мындай. Мектебиңер суук экен. Былтыр 200 гектар жерде жем айдап калдык. Бул да болсо соңузун кезектейт. Бирок күчтүү жолду жеңиш үчүн намыбыз мол болушу керек. Күздө айдалбай калган жерди жазында айдашыбыз керек. Айдоо алыс Аксайда. Ал жерге аялдар бара албайт. Ошондуктан силерге келдим. Мурун айдоо айдап жүргөндөр бар. Барбы? Топла. Ал жерге баары эле бара бербейт. Мурун кош айдап жүргөндөр бар. Мына Султанмурат, Анатай, Эргеш, Кубаткул, Эркинбек ушулардын кош айдап жүргөнүн көргөм. Сен эртең Ак Сарайдан күтөм. Соңуштур замат өзүң кайра алып келип окуңарга алып келем. Эмес абалдар, азыр командир шайлайбыз. Жигиттер, командирликке Султанмуратты шайлайлы. Эмне кечке Султанмурат болуп Я Анатай, ичиң күйүп атабы? Командирге талашкан жерим жок. Каласаң өзүң боло ал. Айтылды, болду. Султанмурат болот. Анатай эмне кемчилиги бар экен? Дайыма эле Султанмурат деп жүрө бересиңер. Анатай деле эмне, бой эле кичинекей болсо Султанмураттан кемчилиги жок. Токтоп кылачыңарды. Катары туруңар. Десант болосуңар. Командирди андан жогору турган командир шайлайт. Ал эми жогорку командирди ким шайлайт? Андан жогору турган командир. Эмес абалдар, азыр согуш учуру. Демек биз дагы согуш тартиби менен жашайбыз. Силер үчүн мен өзүмдүн тек башым менен жооп берем. Экөөңөрдүн атаңар согушта курман болду. Үчөөңөрдүн атаңар согуш жүрөт. Түрлөрдүн да алдында мен силер үчүн жооп берем. Сен, Султанмурат, бардыгына сен жооп бересиң. Баш баатыр Чоро Султанмурат, Бекбайдын уулу, 15-теги Султанмурат кошчуларга кол башчы болуп дайындалды. Аталарынын мыктысы Бекбай атасы алыскы чоң казатта жүрөт. Жоого минсе жарайт деген чабдарын уулуна таштап кеткен. Султанмураттын дагы купуя сүйгөн сулуусу Мырзагүл Бийкеч бар. Мырзагүлдүн күлкүсү кашкайып, аткан таңдай, шыңга бойлуу, кымча бел. Экинчи Чоро Анатай баатыр болду. Жашы 16га караган бул бешөөнүн улуусу. Жоого минер октору деген аты да келишти. Анатайдын атасы да согушта, чоң казатта. Анатай да алиги ай жүздүү Мырзагүл Бийкечти купуя сүйөт, бир өпкөнгө зар болуп жүрөт. 4-чү Чоро Эргеш баатыр. Бул дагы жанга шерик, жакшы дос. 15-теги курагы. Өз оюн тартынбай айтып, жактаганын бербеген көй кашка. Ишенип тапшырган иштен кам санаба. Эргештин атасы да алыста, чоң казатта. Баатырдын өзүнө куп келип, алтын туяк аты да жарашты. 3-чү Чоро атка жеңил, тайга чак Эркинбек баатыр болду. Үйүндөгү балдардын улуусу, тосын жолго таштабас, бирөөгө кара сынабас, ак жүрөк баатыр. Болгондо тиги чоң казатта Москваны коргоп окко учкан атасын эстеп, кийинки күндөрү көңүлү чөгүп жүрөт. Балдардын жаштарын ыйлап талат. Бирок жоого минер аты да жарашты. Аркарды койдой айдаган Акбайпак деген күлүк. 5 Чоронун бири Кубаткул баатыр. Бул да 15-те. Үйүндөгү балдардын улуусу. Кубаткулдун атасы тиги чоң казатта. Беларустун токойуна окко учкан. Кубаткул өзү эмгектенген, чарчабаган мээнеткеч. Жибек чал тулпарын сылап-сыйпап, таптап жаткан кези.
Булашыктыкка Касымдагы Мырзагүл дегениңиз кармалат. Сен болгону эртерээк жооп бер. Карма! Карма! Белең. Бир түлкүнү колдон кой бердим. Сен не болуп калгансың? Кой ал түлкүнү не кыласың? Атам айтмек тазап бермекпиз да Нургазы Тайкеновдун ол. Ажыке, кой илаба. Атам келсе мен атынайын деп чечтим. Катын дейсиңби? О, катын, сен андан көрө бир ишке жарап бер. Мектептеги Мырзагүл деген кызга кат алып берип бересиң. Сенин классыңдагы? О, менин классымдагы. Ал өзүнчө эле койкоңдоп басат го төмөнкү класстын балдарына. Кыйкырба. Кой Ажыке ыйлаба, андан көрө катты жескирип бересиңби? Seni orup kaldığa degen. Gel beri. İyi, biz artık sayış beri şaştıran ekeniz. Gel deyim. Gel beri. Kapı kızdıraysın, kapı aşırda. Bak geldi. Güzel al oldu, kızdıraysın mı? Ver koyun. Ver.